Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге мына ушул теспе тууралуу айта кетейин. Мына ушундай теспенин чыкканына бир топ убакыт болду. Бирок ошентсе дагы бизге эми гана келип, эми гана жайылып аткан учур. Көпчүлүгү бул боюнча кабары бар. Айрымдары бул теспени көрө электери да бар. Мисалы мен бул теспени биринчи жолу колума кармап турам. Баасы 350 сомдон деп сатып атышат. Чекене баасы. Мына караңыздар, теспенин мына бул жеринде атайын мындай шакекче бар экен. Ушуну тартып эсеп сандары жогорулай берет. 100ге жеткенде өзү атайын үн чыгарат. Адашпайсың да. Андан кийинки зикирлерди тартып кете берсе болот. Мунун дагы башкача формасындагы теспелери бар экен. Ал да бир аз тегерек. Мунун 3 түрлүү теспе бар экенин көрдүк. Аябай ыңгайлуу. Канча зикир тартканыңды унутуп калбайсың, бул жерде жазып турат. 100ге жеткенден кийин өзү үн чыгарып белги берет. Азыр мына 70-80ге жеттик, мына 100ге жеткенден кийин көрөбүз азыр. Мына ушинтип үн чыгарат. Андан кийин башка зикирге өтүп тарта берсе болот. Айыл жерлеринде азырынча көп массалык түрдө жетип бар элек. Көрүнүшү дагы мына чакан эле. Колго ылайыктуу кайсы жерде жүрсө дагы ушинтип зикир тарта берсе болот. Бул теспенин кайсы жерден ачылып, кайсы жерден кубаттоочу батарейкасын алмаштырат белгисиз экен. Бул менимче бир жолу гана колдонулуучу теспе экен. Ачыла турган жери жок. Мүмкүн капталдарынан эки жак ажыратып анан ачып батарейкасын алмаштырып койсо болот болуш керек. Бирок мунун батарейкасы менимче көпкө жетет. Анткени бул ушул сандарды көрсөтүүдөн башка эч кандай кызмат аткарбайт. Айта кете турган нерсе, бул оң тарабындагы баскычты басканда бул жерден караңгыда жарык бере турган үстүндө лампасы бар. Азыр мына көрүндү. Күндүз жарык болгон үчүн көрүнбөй калды. Бул жагы 0га түшүрөт эсеп сандарын. Мына ушундай достор.